Бүгін чоң казат темасын койдум. Биз өткөндө ошол адам, алам, Кудай баары эле бирдей жасалган деп айтып келебиз. Келиңиз эже, буяка келиңиз. Баары бирдей жасалган деп келебиз. Анан буга чейин биз көбүнчө мен адамдын ички дүйнөсүндө болуп аткан нерселерди чагылдырып бердим. Адамдын ички дүйнөсүндө жакшы эже кандайсыз? Жанакы адамдын ичиндеги жолой менен күрөш, адамдын ичиндеги нес кара менен күрөш, адамдын ичиндеги коңурбай менен күрөштөрдү айтып келдим да. Анан ошолорду жеңе алган, каасын ие алган адам каас ийеттүү болот. Жанакындай манас тазаланып, аруланып, ак кула минген манас болот деп айтып келдик да. Анан эми ошонун жасай албай калган адамдар, ошол эле энергияда жүргөн, ошол энергияда калып калган адамдар жашоодо деле бирөө жолой. Эсиге ошол жолойлугу башкарып жүрсө, биздин арабызда эле жүргөн кыргыздарды биз арасынан жолой деп айтсак болот. Бирөө нес кара болот, бирөөсү коңурбай болот. Кайдыгер болсо коңурбай, жанакы менсинип өзүнүн жалаң эле кара энергия, кара күчтө жүрсө, бул нес кара да. Анан баягы аламдык же болбосо коомдук деңгээлге чыкканда ошондой адамдар да бар. Анан ар бир адам эмне үчүн негизи мен ушу бүгүн айтайын дегеним, эмне үчүн негизи жараткан ушу манасты жерге түшүрүп атат? Эмне үчүн Кудайдын керемети ушу жерге түшүп, өзү оңдогонго, өзү түздөгөнгө, өзү акка баштаганга, акка улаганга адамдарды жөнөтүп атат да. Биз мурунку сабактарда айттык, манас жалгыз келбейт, манас 40 жоросу, Себилди 84 жоросу, анан кийин 90 миң, 100 миң деген кол. Бул агартуучулардын, мындайча айтканда, топтому да, колу. Мындайча айтканда, жаңы адамдар, жаңы илим алып келгендер, жаңы касиет, өзүнүн касиетин таап, өзүнүн касиети менен адамзатка кызмат кыла турган адамдар да. Ошолор келип анан арулап, тазалап, жерди, элди тазалаганга киришет. Ошол илимдерди таратат. Ошол адашып жүргөн адамдарды агартып, азаттыкка чыгаруу. Негизи манастын миссиясы жер басып алуу, жерди бошотуу эмес, адамзатты, элди азаттыкка чыгаруу. Азаттыкка деп жазып койсом, азыр биз кыргыздар, кыргыз болуп туруп эле өзүбүздүн тилибизди түшүнбөй калганбыз да. Көп сурайт, азаттык деген эмне? Бул азаттык эркиндик да, эркиндиктин бир эмеси, бирок эркиндик деген бул мисалы бирөө кармап, бир жерге камап отурса, ошол жерден чыгарсак, анан эркиндик деп айтсак болот да. Азаттык адам өзүнүн ички дүйнөсүндө, адамдын өзүнүн кандайдыр бир кырлары, сырлары адамды басып отуруп, ошо адамды боштондукка чыгарбай, ойлору. Адам өзүнүн ойлорун жеңе албай атпайбы? Ошондон азаттыкка чыга албай атат да. Ошол азаттыкка чыгаруу. Негизи бизди жараткан ошо азаттыкта жараткан да. Ар биз эркин, өзүнүн оюбузду айта алган, өзүнүн жашообузду өзү башкара турган, ар бирибизге эрк берилген адамдарбыз да. Бирок жерге келгенде ошол нерсени унутуп калып, анан биз башка нерселерге кызыгып кетип, бизди оюбуз башкарып кетип атат, бизди кыялыбыз башкарып кетип атат, бизди өзүбүздүн муктаждыктарыбыз жада калса, тамак, төшөк башкарып кетип атат да адамды. Адам ошону кубалап эле бир жашоосун коротуп коюп атат да. Анан чоң казат ошол чоң эмеге келгенде, ого чейинки келген ошо кара күчтөр адамзатты туңгуюкка такайт. Туңгуюкка такаганда, анан кийин ошо манас келип, манас ичинен өзүнүн элин, манас кыргызды ойготуп, анан кыргыз адамзатка жол баштайт деп манаста айтылып атат. Бул алдын ала айтылган маалымат деп да айтсак болот.
бул илгерки болгон маалымат деп да айтсак болот, бул азыр болуп аткан нерсе деп да айтсак болот да. Биз кайсы нерсеге даяр болсок, ошол нерсени биз ишке ашырып, өзүбүз ошол азаттыкка чыксак, башка бирөөлөргө азаттыкка жол көрсөтө алабыз да. Таза эле башкарып алып арбасы берип эмес, биздин өзүбүздүн жашообуз менен өзүбүздүн үлгү болуп, башкаларга ушу жолдо жарык көрсөтүү да. Анан бул күрөш жанакы жолой менен кошойдун күрөшүн мен мурун адамдын ичинде болуп аткан өзүнүн акылын адашуулар менен жан дүйнө күрөшү деп айтып келгем. Азыр болсо эми бул чоң казатта бул коом деңгээлине чыгып атат да. Ошол биздин коомдун адашуулары менен жана биздин өзүбүздүн наркыбыз. Кошой негизи нарк. Кыргыздын салты, кыргыздын аруу билими да, мындайча айтканда. Ошол билим кыргызды арулап, жаңылап, тазалап, адамзаттын жаңы бир эволюционный витогуна чыгарып, ошол жерге адамзатка жол көрсөтө турган учур келтирет да. Анан өзүбүз ушинтип кичинекей эл болсок деп, өзүбүздүн башаламалуу болуп өзүбүз таппай турсак кантип көрсөтөбүз дегенде, эң чыңалган жерде, ошол эң кыйналган жерде анан жаңы нерсе жаралат. Эмне үчүн бизге кыйналуу, эмне үчүн чыңалуу берилет? Биз ошол өзүбүздүн чындыгыбызды казып, өзүбүздүн арулугубузду, тазалыгыбызды тапканда, анан өзгөрүүлөр болот да. А өзгөрүүлөр башталганда анан бат-баттан чоң өзгөрүүлөр болот. Биз ошол бул Замир Илиповдун сүрөтү, ошол кошой менен жолойдун күрөшү. Эгер адам ичинен жеңе албаса, ал күрөш тышка чыгат да. Тыштагы күрөштөргө бизде көпчүлүк учурдагы болуп аткан, жашообузда болуп аткан, коомдо болуп аткан нерсенин баары биринчи ичибизде башталган, анан коомго чыгат, анан ааламга чыгат. Биз ичибиздеги нерсени өзгөртсөк, коомдогу иштер да өзгөрөт, ааламдагы иштер да өзгөрөт да. Анан ушул негизи ак каулоо, Аккула, Манастын Аккуласы. Ак каулоо ушул Манаска жүктөлүп атат. Манас жөнөкөй эле баатыр, жер талашкан же эл талашкан баатыр эмес, ушул Кудайдын мыйзамдарын жаңылап келген, Кудайга жол ачкан, акка улаган, Кудай тандаган адам. Ошол адамдар мына ким өзүн өзү арулап, тазалап, ошол билим илимди туура түшүнсө, ошол адам Манас, ошол адам Манаска кызмат кылат, ошол адам Кудайга кызмат кылат деп тааныйбыз да. Эң чоң жагылыгы эмне үчүн ушул болуп атат дегенде, биз азыр ошо Кудай кайда экенин, Кудайдын мыйзамдары каяк экенин унутуп калганбыз. Анан бул Манастын дагы бир далили, өткөндө мен Сагынбай Орозбаковдун варианттарынан айтып бергем. Бул болсо Кулмат Сыдыковдун варианты. Ошо айтып атат, көкүрөктүн өзүндө көкө теңир өзү бар, көкүрөктүн чынында көрүп турган көзү бар. Көктү карай сүйлөгөн кереметтүү сөзү бар, көкүрөктүн чынында көктү сүйгөн ээси бар. Жана дагы өзүнчө жараткандын ээси бар. Ушул жерде адам кандай жаратылган, адамда ошо көкүрөгүндө көзү бар. Кудай менен байланыша ала турган сөзү бар деп бул жерде анык даана берилип атат да. Что случилось? Ушул нерсени адамзат ушул нерсени жоготуп алды, түшүнбөй калды да. Азыр бизде башка илимдер бар, башка диндер бар. Ошо диндердин баары Манаста сүрөттөлүп атат. Ушул илимди жоготуп алып, эмне үчүн күрөш болуп атат дегенде, адамдар Кудайды башка жерден, тыштан издеп калды. Асмандан издейт, башка бир жайлардан издейт, жерден, судан издейт дегенде, Кудайды адам ичинен издебей, ошо башка жерден издеп атат да. Анан ошол Кудайды ичинен издеш керек экен. Кудай кай жерде экен жол көрсөтө турган адам келсе, ошол адамды мына кичинекей кезинен эле Манаска кол салуулар болот. Манас даже төрөлүкте
ушу манасты жок кылалы деп кара күчтөр биригип ушу манасты жок кылганга аракеттерди жасайт да. Жанакы кара күч бул бир эле адам болбой, биз өткөндө айттык, бул энергетикага жараша акка уланган адамдар манастын тегерегинде чогулат, кара күчтө жүргөндөр өзүнчө бир кара күчкө айланат да. Анан ушу кара күчтөр кимдер? Негизи манас кимдер менен күрөшөт? Эмне үчүн биз ошол элдерди деп айтып келебиз, бирок ушулар элдерби? Алар кайда жүрөт? Эмне болуп атат? Кандай адамдар дегенде ошол сүрөттөгөндө көбүнчө манас баарыбыз билебиз кытайлар менен күрөшөт, Бирок Кытай деген азыркы Чина мамлекети эмес, азыркы кытайлар эмес. Кытай деген бул сүрөттөп атат да, манаста сүрөттөйт. Кытай деген ким? Бул кытка таянган элдер. То есть мындай жасалма бутка жасап алып, жасалма мындайча айтканда бир идол жасап алып, ошого сыйынгандар. Ошол жерде көрсөтүп атат да, ар кандай буткалар бар экенин. Кичинекей мындай эмеден жыгачтан кесип алып, буруштун мындай жүктүн буручуна коюп коюп, ошого сыйынгандар болот да. Бул бир эмеси. Экинчилери аябай чоң зданиялар жасайт, ошонун ичине мындай чоң эмес адам кишип аткандай скульптура жасайт, ошонун ичине адамды биринчи киргизип коюп, анан кийин бирөө ага кайрылып, ал буткага жооп берип, Кудайдын атынан алдап элдерди сыйынтып, анан Кудай мынтип айтты, Кудай мындай кылгыла деп айтты, Кудай манаска кол салгыла деп айтты деп, анан кийин ошондой казаттарга аттанат алар дагычы. Ошол алар бизди карат экен деп. Андан кийин сүрөттөп атат, ал жөн эле мындай башка дагы бирөөсү буткаларга сыйган бир сүрөткө тартылган, скажем, иконаларга сыяктуу сүрөткө тартып алып, жасап алып, ошол буткаларга сыйынып атат да. Кытай деген Кытай негизи ошол кытка жасалма нерсеге, катып калган жасалма нерсеге таянып, ошону Кудай деп, ошонун тегерегинде кандай бир мыйзамдарды чыгарып, ошондой бир жасалма нерселерге сыйынып жүргөн элдерди Кытай деп атат. Бул национальность эмес, бул ошол биздин мисалы кыргызды алсак, ошонун чөйрөсүндө бир катмары ошондой бир буткаларга сыйынган деп образ катары берилип атат да. Жасалма нерселерге сыйынган кишилер. Кара калмак. Ушул 5 эл менен манас көбүнчө ушул 5 эл менен күрөшөт да. Анан кара калмак деген ким деп атат? Кара калмак дегенди манастан сүрөттөп атат. Жакыптын иниси Үсөн деген болот да. Анан Үсөн ошо кара калмактар менен кетип калып, анан кара калмактар аны койдун аркасына салып, атын көз каман кылып өзгөртүп, Кытай ошол кара калмактан аял алып берип, анан ал ошол эмесин балдарын ат коюп атат. Төрөлсө баласы бирөөнүн атын Барбалдай коюптур. Жана төрөсө Дөрбөлдөй коюптур. Жана төрөсө Сөрбөлдөй коюптур деп ошол бул кара калмак деген ата тегин наркын уткан элдерди айтып атат да. Бул биздин эле кыргыздар мисалы ата тегин унутуп калып, ошол ата тегинен өзүнүн атын өзгөртүп, ата балдарынын атын маани бербей эле коюп, мындай негизи бизде кыргызда кандай болот? Ошол санчы сынчыларга балдарды сындатып, төрөлгөндө келип туруп, ошо кандай жөндөмдөрү бар, кандай касиеттери бар, ата теги кандай деп туруп анан ат койгон. Буларга жөн эле мындай ар кандай аттарды кое берип үмүткөн. Бирок ошо ар кандай атты койгондо биз ата тектин коштоо колдосунан арылабыз да, ошол үзүлүп калат мындайча айтканда. Эгер биз өзүнүн атыбызды өзгөртүп салсак, эгер балдарыбызга маани бербей койсок, биздин ата тек арка жөлөктөрүбүз байланыш үзүлүп калат деген сөз да. Ошол кара калмак болду деген ошол киши да. Анан кийин билесиңер, көз каман ошол эле мындайча айтканда агасы Манаска келип уу берет. Ошол адамдар
ошо бир элден туруп өзүнүн салтына, өзүнүн баалуулуктарына кол салат. Азыр биздин коомдо болуп атат ошондой нерселер. Түшүнбөстүк менен өзү ким экенин унутуп калбай, кандайдыр бир кичинекей агалар кызыкчылык үчүн, жан багыш үчүн, же болбосо мындай бир кичинекей чындыкты чындык деп алган үчүн өзүнүн миңдеген жылдан бери колдонуп келген салтына кол салып, карама каршылык көргөзүп, ошону жойгонго аракет кылат. Ошо каракалмактар менен күрөшөт. Чынма-чын чылгый динсиз чынма-чын дейт. Бирок сүрөттөгөндө бул эртеден кечке чокунат, эртеден кечке сыйынат, эртеден кечке намазын окунат деп атат да. То есть булар жанакы чересчур поклонение, мындай айтканда фанатизм да, диний фанаттар. Чынма-чындар булар менин эле чындыгым чын, меники эле туура, анан мен кылгандай баары кылыш керек деп, алар аябай көп ритуалдарга, кандайдыр бир эмелерге басым жасап, анан башкаларга таңуулап, ошо чылгый динсиз чынма-чын дейт. Какканчын, ошо чындыкты кабыл албагандар. Мында чындык десең, негизи жаңы ачылып атканда, эми чындык ар биздики чындык болушу мүмкүн, бирок акыйкаттык бирөө эле да. Акыйкат бирөө эле болот да. А бирок чындыкты кагып, меники туура, сеники туура деген талаш тартыш, мындайча айтканда, жакшы бир нерсени сунуп атсаң дагы, ошону түшүнбөй кабыл албаган адамдар да. Мындай сонун нерсени айтып берип атсаң, мындайча шаблонго түшкөн, жаңыны кабыл албаган адамдарды какканчын, чындыкты каккандар. Бакбурчун. Бул ошол жанакы адамдарды ар кандай буткаларга ишендирип, алдап, ар кандай ыкмаларды жасап, ошол жерде эме көрсөтөт да. Бутканын ичине эртерээк бир кишини киргизип коюп, ал кудай болуп сүйлөп, ошол жерге 12 000 кишини алып кирип колду. Анан ушундай алдын ала иштер болот, ошо манас чыгыптыр, ошол экини барып өлтүрүш керек, талкалаш керек деп багыт берет да. Анан ошолордун баарын жасагандар лай лама деп атат да. Лай. Бул жалган лама. Лама бул эми билимдүү, молдо, священник деп айтсак болот да. Ошондой жалган лама, лай лама. Англисче лай жалган, кыргызча лай бул эме бузулган, баткак, кир молдо. Бакбурчун бул ошол элди алдап башкарган коомдогу бир катмар. Бул өзүнчө эл болуп жашаган эл эмес, ушул элдин арасында жашап, элди алдап, элди ар кандай бир эмелерге үгүттөп жүргөн да адамдар. Эми ошолордун баарынын эмеси каны эсен кан болот. Эске ээн кандык кылгандар. То есть буларга Кудай, эгер манаска Кудай өзү берип, өзү дарып жөнөтүп атса, булар Кудайды өзлөрү эле Кудайдын атынан сүйлөп, элдерди алдап башкарып жүргөндөр да. То есть булар Кудайдын дарысынан өткөн эмес, бирок Кудайдын атынан сүйлөп, Кудайды элдерди алдап, ошо Кудай мынт деген, Кудай тигинт деген катмар. Коомдогу катмар. Бул манасты илгери болсо болгон десек да болгон, азыр болуп атат десек да болот. Азыр да биздин эмеде бар да. Ошо эсен канга кызмат кылган, анан кийин 3 күч бар, кара күч. Коңурбай, бул кайдыгер адам. Нес кара, бул мен сиңген, мен эле билем, меники туура, менин бийлигим жүрсүн, мен айткандай болсун деген адам да. Мен сиңген, мындайча айтканда эгоизм, эгоист адамдар. Жолой ошол кандайдыр бир материальный нерселерге үгүттөгөн, алсам, жуссам, ичсем, жесем деген нерсеге үгүттөгөн адам ошол эле учурда коомдогу бир топ. Ушул нерселер менен бизди манас ошол манас күрөшкө, ошол эмеге келип атат да. Анан кийин бул ошол биздин адам деңгээлинде да болду, эми бул коом деңгээлинде болот. Бул эми
Аалам деңгээлинде да болот да, болуп аткан нерсе. Азыркы күндө биз таппай аткан өзүбүздү эмне үчүн өзүбүзгө кайтышыбыз керек, Кудайды кайдан издешибиз керек, кандай биз ошол нерселерге туруштук бере алабыз деген сөз да. Түшүнүктүү болуп атабы? Кимде суроолор бар? Может быть, ушул эмелер боюнча, элдер боюнча, анан бул аткаруучулар боюнча. Эсенкан. Эс бул биздин эс. Мындайча айтканда, эс бул Кудайдын аты да, Эсенкан. Кудайдын атынан сүйлөп, Кудай буларга эме берген эмес. Самозванцы да, жалган пайгамбарлар деп айтсак болот. Буларга берген эмес, жанакындай пайгамбарчылык берген эмес, бирок булар бийликти басып алып, Кудайдын атынан сүйлөп, Кудайдын атынан элди ээрчип жүргөндөр да. Эсенкан, эске ээн кандык кылгандар. Мындайча айтканда өзлөрүнүн кан шайлап, анан өзлөрүнүн мыйзамдарын жазып, өзлөрүнүн мыйзамдары менен башкарып, керектүү жерде калп менен, керектүү жерде коркутуу менен, керектүү жерде күчкө салып башкарган хандар. Коңурбайды түшүнөр, ушул Нескара жолой Коңурбай бүт бар ошо Эсенканга кызмат кылат. Мындайча айтканда, биздин ошол чоң күрөш ошол алдамчы самозванецтер менен, негизи эле манас пайгамбарлардын баары кимдер менен күрөшкөн, ошол жалган пайгамбарлар көбөйүп кеткенде, илимди жаңылаш үчүн жаңы пайгамбарлар келип атат да. Аны жок Кудай дарып, бирок анын процесстерин биз мурунку сабактарда сүйлөшүп, кандай келди, эмне кылды эметтик. Бирок карап көрсөк, негизи диндеги илимдердин баары бири-бирине карама-каршылык келбейт. Просто ал убакыт өткөндөн кийин бурмаланып кеткен, ошо бурмалап кеткендер кимдер деген суроо бар да. Ошо бурмалап кеткендер булар Эсенкандар. То есть бурмалап, ошол уже чындыкты жаратпай, алар өзүнүн чындыгын жасап алып, өзүнүн ошол илимди өзүнүн кызматына, өзүнүн мындайча айтканда бийлигине, байлыгына иштетип алган да. Алдап, салдап коркутуп. Айтыр. Бул жерде адам, ар бир адамдын жеке ички дүйнөсүндө болуп аткан күрөш жөнүндө болуп атат да. Ошол күрөш, мына биз эгер жеңе албасак, азыр мен коом деңгээлинде айтып атам да. Бирок бизде айтып атпаймынбы, адам, коом, аалам, Кудай баары бирдей жаралган. Биз микрокосмос. Космос болсо микрокосмос. Биздин ичибизде кандай нерсе болуп атса, коомдо да ошондой койуп чыгат. Анан коомдон ааламга чыгат, ааламдан Кудай бизге акты салып турат, бирок биз ушуларды ээрчип кеткенде башка нерсе болуп атат да. Акты улагандар манас менен жүрөт, Кудай менен жүрөт. Эсенканды ээрчигендер, мына Коңурбай, Нескара болот. Булар ошол жана өзүнүн ичиндеги нерселерди жеңе алган жок, кастарын жеңе алган жок. Алар да уюшуп өзүнчө бир кара күч болуп. Бирок ошол манас качан келет? Жер жүзү ошо кара күчкө толгондо. Пайгамбарлар качан келет? Ошо жер жүзү кара күчкө толуп, адамзатты жаңылаш керек, башка бир деңгээлге көтөрүш керек. Анткени берки келген илимдер көп жыл өткөндөн кийин алар бурмаланып кетти. Эми аны жаңылаш керек. Ошон үчүн жараткан ар бирибизге үмүт кылып, ар бирибизди жөнөтүп турат. Кийим өзүбүздү түшүнүп жаңылай алсак, мына ар бирибиз пайгамбарбыз. Азыр негизи пайгамбарлар келбейт деп айтат, бирок ал калп. Наоборот, азыр ар бир адам өзүнө өзү пайгамбар болот. Анткени азыр бүт илимдер бар, азыр китептер бар, адам азыр өзүн ачса болот. Бирок бизде адам китепти ачпай, өзүндөгү библиотеканы ачыш керек да. Потому что биздин өзүбүздө эсти эле болот да, бирок бул эс ар бирибизде бар да. Биз муну көп жол жашаганбыз, бул билим бизде бар, бул ошол эс бизди башкарыш керек. Бирок эсти бул ээлеп алып, башкалар бирөөлөр кандык кылып жүрөт да. Алар бизге айтат, мындай жашагыла, тиндей жашагыла, монтип сыйынгыла, монтип
табынгыла монтип бири бириңер менен кызматташкыла деп айтып аткандар, аларга эч ким уруксат берген эмес. Аларга бирөө муктаж кылган эмес. Негизи биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздүн, жаныбыздын жетегинде жүрүшүбүз керек да. Ошол туура болот. Ошондо биз ар бирибиз өзүбүз түшүнүп кабыл алып ушул чечимленген нерсе. Муздак болуп атпайбы? Муну бияка отуруп алыңыз эже. Бияна отуруп алыңыз. Жок, муздак болот, үйлөп атат дейт. Муздакты жакшы көрөм. Бирок эме эчтеке үйлөбөй эле. Өчүк. Эчтеке үйлөбөй эле. Ошондо биз ар бирибиз чечимленген ачылыштарды кабыл алып, иши дүйнөбүздө өзгөрүш төңкөрүш кылып, коомго жеткирүүчү биз экенбиз. Ооба, биз ар бирибиз ар бир ажылган адам, бул уже коомдун, жанакы жаңы коомдун жаралышы да. Канча ошончо адам көбөйсө, манас жалгыз келбейт деп атпаймынбы? Ар бир адам ойгонгон сайын ар бир адам ошол манас. Анан ага дагы бир адам кошулса, ал ошол чоролор келип бири-бирин издешип, табышып, эже Жалал Абадтан келип атат, Максат Балчыдан келиптир, сен Екатеринбургтан келдиң. Ошентип адамдар жаңы коомдун жаңы түзүлүшү, жаңы бир башталыш болуп атат да. Бул циклдын жаңыланышы, жаңы циклга чыгып, манас бул абсолютное знание да. Бул эскирбейт, илгери болгон эмес, азыр болуп аткан иш. Биз кайра ошону жаңылап басып атабыз. Бирок бизге чоң милдет да. То есть биз ошол агаруу, арулануу, акка улануу бизге биздин эмебизге таандык да. Биз ошону жасашыбыз керек. Ар бир адам өзү менен иштеп, өзү менен изилдеп, ушул манастын жана колуна кол кошуш керек. Жоопкерчилик. Ооба. Ар бир эмеге өткөндө Кызыр ата бата берет атпайбы, ошо Кудайдын атынан айтып атат да. Эгер деп атат, манас астыга салса ак жолтой бол, артында жүрсөң саң голдой бол, өйдө көбөк бол, ылдыйга жөлөк бол, маңдайыңдан чыкса бараан бол, кырааным көк жалын деп караан бол деп атат. То есть биз ошол жарыкты көрсөк, ошол жарыкты көбөйтүп, ошол жарыкка жарык кошуп кызматташууга өтүшүбүз керек да. Ошол кызматташуу ал эми акыл деңгээлинде эмес, жан дүйнөнүн деңгээлинде. Ошо жан дүйнөңөргө бир неме жаккан үчүн келип изденип ушу сабактарда жүрөсүңөр да. Ошол жарыкты биз көбөйтсөк, кара жоголот да. Обязательно аны найза менен сайышып, кылчылдашып, мушташыш эмес. Ал күрөш биздин көкүрөгүбүздө болуп атат ар бирибиздин. Биз өзгөрсөк, коом да ошентип агарып өзгөрөт да. Канча ошончо киши кошулса, канча адам эметсе, эме болот. Анан манас барып, жанакы пайгамбарлык кылганда биринчи эме менен 6700 кишини ошол азаттыкка чыгарып атат да. Барып кезиккенде Нескара качып кутулуп кетет да. Анан ошо колун таштап кетет. Ошо колуна барып, ал манас аларды кул кылып албайт, аларды басып албайт. Аларга ошол жерден илим берет, Кудайды өзүңөрдөн издегиле деп, жанакы ушу мен айтып аткан илимдердин баарын айтып берет дагы. Анан кийин жайыңарга баргыла дейт. Өзүңөрдүн кайдан келдиңер, ошол жака кеткиле дейт да. Анан тигилер сурап атат. Биз ошол кайдан келген жагыбызга кетпей, үйүбүзгө кетсек болобу? Үйүбүзгө, элибизге. Анан силер эмне үйүңөрдөн келген жоксуңар, кайдан келдиңер десе, аны көрсө Нескара күч менен ар кайсы элдерден кармап алып, аябай көп да мындай эмеси, кармап алып, ошо өзүнүн кызматына салып алган да. Бийлик, байлык үчүн адамдар биригип, ошо элин унутуп калып, жерин унутуп калып, ошол байлыкка, кызматка кызыгып кетип, бирөө өзү келген, бирөөнү Нескара кармап алып, эмеге салып койгон да. Анан ошондой элдер ар бири өзүнүн элине кетет. То есть биз азыр илим таратып атканда деле баарын кыргыз кылган максат эмес. Ар бир адам өзү, орус болсо орус болуш керек, немис болсо немис болуш керек. Ошол өзүнүн кудайын өзү бир өзөгүн беребиз, бирок өзүнүн кудайына кайтыш керек да. Ал христиан болсо, христиандын, бирок христиан дагы ошо бузулуп кетти, бирок таза, настоящий христианин болуш керек да. Манастын максаты ошол, максаты да, кызматы да ошол. Анан кийин бизде
ошол башка илимдер менен эгер Нескара, Жолой, Коңурбай, Эсенкандар ошол илимдерди, ошол диндерди бири бири менен чабыштырып атса, Манас чабыштырбайт. Наоборот, ошол илимдерди азаттыкка чыгыш керек дагы, өзөгүн жагылмап бериш керек. Эмнеден урушкан? То есть пайгамбар келгенде дагы, мына Мухаммед пайгамбар дагы бүт пайгамбарларды мусулман деп атат да. Хотя алар бирөө христианин, бирөө еврей болуп атат. Алардын алып келген илими бир эле. Бирок ошо уруштуруп аткан адамдар ким деген суроо бар да. Уруштургандар мына булар. Алар ошо талаштырып койгон да. Бирок чынын айтканда жанакы диндеги илимдер бири бири менен каршылык келишпейт. Бирок диндерди уже кара дин болуп кетет да, бuyакта кара динге кирип кетип атат да. Кара дин деген ошол диндер өзгөрүп, диндин мындайча оболочка дин, а ичинде уже башка нерсе да. Башка нерсени шириндей таттуу кылып, анан уу кылып сунат да элге. Ошол нерсени бизди уландырып, башты айландырып, уруштуп, талаштырып атканды ошол Манаста айтылган да. Анан кийин ошол Бээжин деп атат. Бээжин аябай көп. Ошол Кытай жакта бир Бээжин бар. Анан аякта түп Бээжин, чет Бээжин дегендер бар да. Анан бир Бээжинди жана Крым, Урум жакта деп атат. Бул Европаны айтып атат. Крым менен азыр Крым, Орусия согушу атат. Панус хан деп атат. Бир согуш ошол жакта болот. Ошол азыр биз карап көрсөк, христиандар бири бири менен ошол согушат да. Согуштар. Ошо Бээжин дегенде бул ургачы жин деген деп мен чечмелеп атам да. Ал то есть ошол жинди көбөйткөн, бири бирине жакы өзлөрү биримдигин жоготуп алып, өзлөрү бири бири менен урушуп аткан элдерди айтат да. Бир Бээжин бул эме жакта болуп атат. Афганистандан, эмеден Кумулдан Мамбайга чейин деп атат. Бул Афганистан менен Пакистан, Индия жакта айтып атат. Индияда да азыр чыңалуу болуп турат. Именно религиозный почвада. Ушундай чоң аламдагы элдер бири бири менен тирешип турат. Ошонун баары Манаста айтылып атат да. Ошол Бээжиндер бул жанакы өзүнүн азаттык эмесинен, чындыгынан тайып кеткен илимдер бири бири менен тирешип калды. Эгер алардын ичинде чындык болсо, алар урушпайт эле, талашпайт эле, аларды бириктирет эле наоборот. А бирок ошонун негизинде деп оболочка деп коюп, ичинде башка нерсе сынып аткандан кийин ал жерде уруш, талаш, кырылыш болуп атат да. Азыр адамзат ошол аябай чоң тирешиги. Ушул элдер эшитип барып адамзатты туңгуюкка такайт. Жанакы биз айтып аткан акыр заман ошол моментте, ошол алдап эшитип жүргөн Эсенкандар алып барып адамзатты туңгуюкка такайт. Ошол туңгуюктан Кошой менен Манас эчип чыгат да. Ошону чечип, ошону тазалап, ошону адамзатка жаңы багыт берип атат. Кимде суроолор бар? Түшүнүктүү болуп атабы? Бизде ошол коомдо негизи ошол Кудайдын берген бийлиги бар да. Ошол бийликти мисалы Манаска берип атса, Кудай өзү берип атса, булар бийликти басып алган да. Кара күчтөр жөн эле ээлик кылып алган. Анткени кара күчтө азаттык жок, кара күч алдаса да болот, коркутса да болот, күч колдонсо да болот. Ошон үчүн жер жүзү кара күчкө толуп атат дейт да. Беспредел. Анан бирок Манас келген сайын ошол ак Кудай өзү берип атпайбы? Биз эми ошол Кудай айткан нерсеге, Манаска кол болуп даяр болушубуз керек да. Биздин даярдыгыбыз керек болот коомго. Ошол биздеги ички күрөштөрдү токтотуп, ким күрөшүп атса ошолорго баягы эми түшүнгөн кишиге, билген кишиге айтып бериш керек. Анан биздин мындай коом, жаңыланган коом өзү да калыптанып, бизге кошулган киши көбөйгөн сайын таасир да көбөйөт, коомго таасир көбөйөт. Обязательно да чыңалуу болот, бирок бул согушка айландырбаш керек. Анткени согуштун баары ичибизден башталат да. Бул агартуу иш. Манас келгенде
сыр найза деген бар эле, бул илим, билим, биздин өзү жөндөм. Анан бизге да таандык да, биз кандай жеткизе алабыз. Эгер жанакы диний фанаттардай болуп, насаждать этип, алдап салдап киргизсек, анда биз да эчтеке жарабай калабыз. Бирок өзүбүздү өздөштүрүп алсак, биздин өзүбүздүн жөн эле барган жерибизден, өзүбүздүн эле вибрация аркылуу, өзүнүн жаргыбыз аркылуу, жөн эле присутствиебиз аркылуу дагы таасир берип, адамдарды арулап, тазалап, өзгөрүүгө мындай жардам бере алабыз да башкаларга. Давайте, эми суроолорго эметелик. Кимде суроолор болсо. Аябай түшүнүктүү айтып берсе болот да, баарыңар түшүнүп калыңарбы же түшүнбөй калдыңарбы такыр? Суроо жок экен. Негизи анда любой темага суроо бере эле. Негизи чоң казат боюнча мен эми окуяларын айтып берген жокмун. Мен ошо негизи маанисин айтып берейин деп атам да, потому что көпчүлүк учурда биз кыргыздар аябай мактанып келебиз. Биз Кытайды басып алганбыз, анан Манас менкен, анан Манас тигинкен дегени ал биздин менменсинибизди деле көбөйтөт да. Бирок чынында келгенде бизге өзгөрүү керек, ар бирибизге. Бизге коом катарында өзгөрүү керек. Ошол эгер кайсы адам ушул нерсени туура түшүнсө, ал адам мактанбайт дагы, башка бирөөлөргө дагы айтпайт да. Бирок биз коомдогу ушул мен айткан маанини биз көбөйтүшүбүз керек болот да. Анткени чыңалуу күчөп барат бизде. Анан кийин чыңалуу жөн эле көчөдө же бир башка жерде эмес, үй бүлөнүн ичинде болуп атат да. Бирөө теңирчи, бирөө арапкул, ушундай эмелер болуп атат да, талаш тартыштар. Анан бирөөнүн сөзүн айтса, бирөөсү кабыл албайт. Бирок баарыбыз бир тууганбыз, баарыбыз бир үйдөн чыкканбыз, бир энеден төрөлгөнбүз болуп, ошол экенин унутуп калдык да. Анан кийин акыл деңгээлинде көрөш аябай чоң болуп атат. Ошого биз эмне кыла алабыз? Биз мээрим, түшүнүү, кабыл алуу, ар бир адамга өзүнүн чындыгын айтканы менен акыйкаттык, калыстык деген сөз бар. Ошол жерде кээде ачык жерден айтып коюш керек. Бирок ошону буруш талаштыкка айландырбай, чыр-чатакка айландырбай, анан кийин касиети ачылган адамдар түшүнө баштайт. Кимге айтыш керек, кимге айтпай эле коюш керек. Ким ошол ууну ичип, мындай отравление болуп турат, аны көрүп, аны тим эле коюш керек, жайына коюш керек. Ар бир адам ошол ууну ичип, эгер өзү ичип аткан болсо, эгер ошол уудан кандай бир рахат алып аткан болсо, ошол ууну до конца ичип көрүш керек да. Потому что биз ал баса турган жолду баса албайбыз. Ал кылып аткан кайсы энергияда жүрүп атканын биз көрө албайбыз да. Бирок алар алданып атканын, жанакындай алдамчылар иштеп атканын, ошол алдамчылар биздин арабызда бар экенин биз четке какпашыбыз керек. Бул калыстык менен адилеттиктин эмеси да, туусун кармашыбыз керек. Да, давай. Бул жерде суу жөнүндө чечимдеп берсеңиз. Эми бул сүрөттү мен тарткан эмесмин. Бул Замир Илиповдун сүрөтү. Негизи бул күрөш, мунун башка сүрөтү бар да. Тиги жерде эле болгон да, бул аламдык күрөш болуп атат. Анан кийин суу негизи илим, тазалануу. Биз тазаланып араланышыбыз керек да. Бул киши Манаста айтып, жанакы ким башкача тарткан? Герцен башкача тарткан. Бул киши болсо уже аянын алып өзү тарткан да. Бул жерде мына Чирди эне, Малкем Канике эне, аяктан Аккула минген Манас. Бул Коңгурбай болсо керек. Бул күрөштөрдүн баары ар кайсы деңгээлдерде дайыма болуп келет. Бирок ошол күрөштөн чыгып, биз ошол күрөштөр бизди эчип кетпей, биз күрөштү башкара алышыбыз керек да. Ошол күрөштү жаңы нукка бура алыш керек адам. Бул күрөштү адамдын ичинде болуп турганын, кыйналып атканын көрүп туруп, биз аны кайра ошону күчөтпөй, ошону башка бир энергияга айландырып, ошону алып чыгып кеткендин эмесин билишибиз керек. Бирөө жөн эле
ошол жерге барып эле тазалап кетет. А бирөө айтып бериш керек мага окшоп. Бирөө балким аны менен бир иш кылат, кызматташат. Ар кайсы деңгээлде ар кандай нерселер болот да. Эми ал адам ошол өзүнүн касиети аркылуу ар бир адамга берилет да. Ошо баарыбыздын эмелерибиз бар, специальностьтарыбыз бар. Ошол специальностьтарды биз өздөштүрүшүбүз керек. Кимге кандай берилип атса, ким эмне алат, ким айтымчы болот, ким табыпчы болот. Көпчүлүк учурда бул күрөш эмнеге алып келип атат? Бул күрөштү ким мойнуна албаса, адамдын жашоосунда оору сыркоо, кырсык болуп, анан кийин жашоосуна таасир берет да. Бул Кудайдын өкүмү болгондон кийин бул обязательно таасир берет адамга. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул коом деңгээлинде дагы мисалы чыңалуулар болуп атат. Ал дагы, то есть бул нерсе бизди жөн койбойт. Бул энергия келип атат, бул нерсе иштеп атат. Баарыбызды ошол өзгөрүүгө алып келет. Анан жанакындай эмеге бөлөт. Айтып атам, бир адамдар мындай экиге бөлүнүп атпайбы? Ошол бир адамдар ичип чыгат, бир адамдар ошол эмеде калат. Бирок баары баш ийет ошол акка уланган күчкө. Бул Кудайдын мыйзамы болот. Жооп бердим? Суда негизи энергия, күчтүү энергия сакталат. Эми бул жерде жана 5 энергия тең бар да, жер, суу, бияқта эме күн жок экен, бияқта ай экен, негизи күн болуш керек эле. Күн, аба, обо. Ошонун баарынан бизди жаратты да. Күн нур да, а ай деген это магия. Там две стороны Луны есть. И поэтому вот эта сила, когда Жолобмен Кошой начинают бороться, именно он это показал, что Луна. Да. Да, потому что здесь он берет аян мен тартып атат. А су деген азыркы убакта негизи суунун энергиясы күчтүү иштейт. Себеби су там память очень сильная. Биз азыр не только вот Манастын мен сүрөсөм болобу? Манастын энергиясын ойготкондо мы же еще стихии сюда обязательно используем. А су деген бул сильный проводник, поэтому если Кошой борется с Жолой менен, ну, мисалы мен аян алганда мага мынтип айтты да, мне выбора не было. Кошой айтачы, потому что он должен защитить честь не только свою, картайып калды да, не только свою, но и киргизского народа. И поэтому у него выбора нет, он идет на эту борьбу, и поэтому вода. Вода это жизнь, это эль, кыргыз эль. А элдин ичинде өзүбүз да, негизи ушинтип айтылат да. Элге бата кылып суранабыз, бирок эл ичинде бизге деп, үй бүлөбүзгө деп суранышыбыз керек экен. Обычно у нас эгоизм идет, мы же только себе просим. А там говорят так. Поэтому вода это проводник, и это жизнь. Энергетически мы состоим 80% из воды клетки, а клетки ДНК это моназ ДНК, да, генофонд. Он просыпается, и поэтому вода. Мен ушундай түшүнөм. Жакшы. Сиз бирдеке деп айтаттыңыз. Эме да, ооба. Мындай болот да, бул туура эле тартылган. Эмне үчүн күн жок болуп атат да ошол. Кошой негизи жан дүйнө. Анан бизде коллективный да жан дүйнө бар да. Коллективный кыргыздын жан дүйнөсү бар, элинин жан дүйнөсү бар да. Кошой ошол биздин жан дүйнөбүз бул нарк, салт. Биздин кыргыздын мындай коллективный разум да. Коллективный разум. Бул ай болсо акыл. Жолой ошо акылдын адашуулары. Ошон менен биздин коллективный разум күрөшүп атат да. Бирок ошол күрөштө биздин коллективный разум уктап кетет. Биздин азыр коллективный разум уйкуга калды. Биз адам деңгээлинде мына ойгонгондор биякта отурабыз. Да. А коом деңгээлинде спящее положение. Ойгото тургандар кимдер? Ойгото турган манас ак келте менен атып, же бүлдүрсүн менен жан башка чаап ойготот. То есть жашоодо болуп аткан, коомдо болуп аткан катаклизмдердин баары ошо манастын ак келтеси бизди ойготуп атат. Ошол бизге түрткү. Биз каалайбызбы, жагабызбы, жакпайбы, бирок ошол эмелер бизди ойгонсун, биздин жан дүйнөбүздү, кыргыз өзүн эстесин, өзүнүн жан дүйнөсүн эстесин деп ошол эмени
жан бизди негизи уктатпаганга аракет кылат да, бирок ушул күрөштө уктап кетип атат. Бирок ойгонгондон кийин биз муну жеңип чыгабыз. Раз биз уже сүйлөшүп, ушуну түшүнүп, ушунча адам эметип атабыз, значит, пробуждение есть, да. Да. Ертең уруксат берсең атам сүрөтчү ошол ертеңдик айтып койдумбу? Ертең тартып аткан тартайын деп ниет коюп тарта албайт да. Көп тарта албайт. Анан таза эле жүргөндө аны бир күнү алып кетсең эле аян келет да, манас келет. Сен эмне эле мага дүйнөмө эметип атасың деп аракет кылып атасың. Андан ошо айтып берет, мен ушундай сүрөт тартайын деп эле ушундай деп өзүнүн эмесин айтып бергенден кийин, анан ошо уруксаты иши ошондой эмесин эметкенден кийин ошондо тарта баштайт да, баягы ошо аяндагы болгон эмесин сразу наброска тастап, ошо аяндан алат ошо сүрөттөрү. Мен отургам. Максат мырза, мен сизден сурайынбы? Мисалы үчүн сиз уруксатты түшүнүп атпайсызбы? Анан дагы бирөөлөргө манас башкача болуп ачылып атат да. Анан мага бир суроо берди да, бир балачы. Ал бала түшүп жакта жашайт. Анан ошо көчө мага чалып, сиз аян деп алып ушу тил менен азыр мындай карабаш керек дейт да, алчы. Анан биз деген манасты мындай факты кылып айтышыбыз керек дейт да. Мен анысына кошулдум. Анан бир нерсени айтты да, жанагы экен Кенен Сарынын башы боюнча сөз болуп кетти да. Сыргаттын уулу кенен болгон деп атат да. Анан мен ошол жерден талаштагы болуп кетти да. Анан мен ошону сурайын дедим эле. Сыргаттын уулу кенен жөнүндө болуп атабы же Сыргаттын уулу кенен башка, Кенен Сары башка болот. Анткени анын көз карашы боюнча, анын түшүнүгү боюнча ошо Сыргаттын уулу кенен деп эл казак менен кыргыз кенен болсун, эл кенен болсун деп кийин алып ошо Сарыга эметип болуп атпайбы дейт да. Өтүп кетип атпайбы дейт да. Элди саргайтып коюп атпайбы. Ошондой айтылды да, мен ошону сурайын дейм. Кенен деген урпагы бар, бирок мен бул Кенен Сары менен байланыштуу деп айта албайм да. Мен андай туюмум жок. Мен аны айта албайм. Анан ал кишиге келип атса, ал аянбы же туюмбу ал чечмелеп өзү бизге айтып бериш керек да. Эмне үчүн ошого таянып ушундай айтып атат депчи. Анан бул фактыга калганда, мисалы Манаста даталар жок. Бул абсолютное знание да, то есть экини кошсо 4 болот да. Бул илгерки кылымдарда 10 кылым мурун деле ошондой болгон, 20 кылым деле ошондой болгон. То есть Манастын жанакы биз кайып жагын түшүнүп алсак, ал ар бир доллар иштей берет да. Мына бүгүнкү учурда биз Манастын деле историясы болуп атат, Семетейдин деле историясы болуп атат, Сейтектин деле историясы, башка урпактардын деле историясы болуп атат. Только биз баарыбыз ар кайсы деңгээлдебиз. Бирөө үчүн ал Семетей, бирөө үчүн Сейтек, бирөө үчүн Манас да. Потому что эгер Семетейди алсак, Семетей атайын жашырылып башка элде чоңоюп атат да. Мындайча айтканда, азыр жашырбасак деле биздин гастарбайтердин балдары Россияда төрөлгөндөр, мисалы же Америкада төрөлгөндөр, алар өзүнүн наркы салты жөнүндө вообще кабары жок. Аларды мындай атайын энеси жашырбаса дагы, бирок ошондой обстоятельствода чоңоюп атат да, өзүнүн ким экенин билбейт. Алар мен россиянимин деп чоңоюп атат да. Семетей деле определенный бир времяга чейин мен Атемирдин баласымын же кимдин Исмаилдин баласымын деп чоңоюп атат да. Анан кийин баягы Тайтордун чапканда эле баягы кулагына Манас деп угуп атат. Өткөндө бир сабакка дагы жаш келин келди, ал ошол Манас деп эле кулагыма угуп атат дейт да. Ошо биздин ДНК каалайбыз бир моментте адамга ошо белгисин берип коюп атат. Касиет бар да, ошол касиетти биз укпай атпайбызбы? А так уксак бизге мындай маалымат эмелердин баарын берет. Бизге эң маанилүүсү ошол биз өзүнүн акылыбыз башкарбай, денебиз башкарбай, биздин жаныбыз башкарыш керек да. Азыркы учур Манастын дагы талабы, учурдун да талабы ошо жаны башкарган, Кудай каалаган адамдар, Кудай өзүн бизди бир максат менен жаратты да.
ошол жака теңирдин теңдигин алып келсин, теңирдин теңдигин жаратып жашасын деп ошондой адамдарды жөнөтүп атат. Ар бирибизге аманат кылып, үмүт кылып, ар бирибизден ошол нерсени күтүп атат да. Анан биз жан дүйнөбүздү ойготуп, ошо жан дүйнөнүн жетегинде болуп, ошол жан дүйнө менен кызмат кылсак, биздин чоң эмебиз бар, кызматыбыз да бар. Анан ушул жанакы чоң азаттын жыйынтыгында дагы туш жака кан кылат, туурдуңду май кылат деп, то есть анын аркасында жакшы нерсе бар да. То есть азыр убак саат менен биз кыйналып атсак, биз жанакы биримдикке келген жашоону жаратышыбыз керек. Биз баарыбыз бири-бирибизге бир тууганбыз, бир Кудайга ишенген, бир Кудайдан жаралган жана бир Кудай бизге жайгашкан адамдарбыз деген түшүнүк келет да. Жаңы адамзат жаралат, мындайча айтканда. Ошо кызматташуу, жанакындай границалар жок болот. Манас ошо туш-тушка кыдырып, күн чыгыштан күн батышка чейин кыдырып, жана чоролордон жаңы хандарды шайлап, ошол барган элдерине жаңы илимди таратып, анан алар менен чоң солоолашуулары бар, бирок көпчүлүк учурда алар жөн эле кабыл алып, макул болуп, алар ошол азаттыкты, чындыкты күтүп турган болот да. Келип эле ошол жерге, эгер элинде татыктуу кишиси жок болсо, ошол жерге хан шайлап берип, жолбосо элдери уруш талашта жүрсө, хандарын алмаштырып берип, ошолордун өзлөрүнөн эле хан шайлап, мындайча айтканда, ошол акка келген адамдардан жол баштаачулар болот да. Ошолор биздин жанакы карым катнашты, мамилебизди оңдогонго ошолор кызматка келет да. Мындайча айтканда, Кудай каалаган адамдар бийлик бутактарына келет, Кудай каалаган адамдар маданиятка, образованияга, билим берүү тармагына бүт жагынан биз жаңыланышыбыз керек да. Ошо Кудайдын мыйзамдары менен жашоо. Биздин мыйзамдар Кудайдын мыйзамдарындай жазылыш керек да. Жанакы жерде алар өзлөрүнүн мыйзамдарын жазып алып атпайбы? Каалагандай. Биз көпчүлүк учурда азыр биз акылдан чыккан мыйзамдар менен, ошон үчүн биздин мыйзамдар азыр иштебей атат. Ошон үчүн азыр көп талаш тартыш, көп таарыныч, көп ызы чуу болуп атат да. Бирок ошол экинин баарын жаңылап, жанданткан жаңы толкун келе атат. Ошол толкун бири-бирин табыш керек, издеш керек, кызматташыш керек. Биз кандай, ошол мен кандай элге кызмат кыла алам, ушул агартуу илимин мен кантип жеткизе алам, жолсо ошол агартуу илимге, Манаска мен кандай пайдам тиет, кандай кызмат кылам. Ошол пайда менен адамдын өзүнүн да жашоосу оңолот. Үйлөнбөгөн үйлөнөт, үй жок үйлүү болот, аты жок атты болот, тону жок тонун кийет дегенде жанакы бүт баарын сүрөттөп атат да. Ошол. Багытыбыз ар кандай болгондо максат белгилүү болот. Ооба. Негизи бизде ак илимин түшүнгөн адам негизи талаш тартыш жок экенин түшүнөт да. Бирөө менен талашып, бирөөнүн ырыскын талап. Бизге баарыбызга берилген. Жер жүзүндө ар бирибизге жетиштүү ырыскы бар. Жетиштүү эмес, мындай аябай мол берилген да. Кааласаң, ошону алганды билсең, көтөргөндү билсең, баары сеники. Проблема эмнеде болуп атат? Адам бийликке жеткенден кийин бийликти көтөрө албай, бийликке мас болуп, башка бирөөнө кыянат кылып атат, башка бирөөнө уруп согуп, токмокту кылып, бирөөнү тартып алып атат. Бирөө байлыкка жетсе, бул мага аз болуп атат деп дагы көбөйтөт, бирөөнүн акысын жейт, ага азыраак акча төлөп, өзүнө көбүрөөк акча алып, колдон келсе бекер иштеткенге аракет кылып атат. Наоборот, ар бир адамдын эмеси кылган иши бааланыш керек, ак акчасы төлөнүш керек. Биздин байлар андай эмес, азыраак төлөп, азыр көбүрөөк эметет. Илгери Кыргызда бай кандай болгон? Бай ар бир ошол өзүнүн чөйрөсүндөгү муктаждыктарын билген да. Тиги билген, ага уй берсең, азыр сатып ет же союп жеп алат, анан эртең ачка отурат деп, ага сааганга уй берген. Мына өлтүрбөйсүң, багасың, бирок сүтүн саап ичесиң. Негизи уй меники. Ошондо ал алып аны жейт, ичет, үй бүлөсү ток болот, бала чакасы ток болот дегендей. Ошондой бакканга мал берген. Көбөйтөсүң, төлүн мисалы аласың, эмеси
өзү меники депчи. Жаңы подходдор керек негизи, жаңы кызматташуу. Ал ошолордун баары аны бир киши аркылуу берилбейт, ал баарына диктовать этпейт. Ар бирибиз аркылуу ачылат да ошондой нерселер. Ошол бирөө финансы жагын, башка финансирование, башка акча, башка билим берүү системасы. Негизи эле ден соолукка болгон кам көрүү. Мисалы, биз азыр эмеден Манас төрөлгөндө Умайына катышып атат. Азыр Умайына катышпай калган. Азыр баланы энесинен бөлүп коет. Азыр кайра бере баштады, жанына коюп коет экен. Бөлүп коет. Негизи биздин салт боюнча 40 күнгө ата менен бала менен энени бөлбөш керек. Аяка башка лишний киши киргизбеш керек. То есть ушул салттарды эмне үчүн бекеринен өткөзөбүз? Анткени адамга 40 күн энергия жайгашат. 40 күн жан дүйнөсү жайгашат да. Жанакы чилтендер күндө бирден келип отуруп атат да. Анан өлгөндөн кийин кайра бирден 40 күндө чыгып кетип атат. Ошон үчүн 40 күн бул жөн эле сөз эмес, бул ошондой аламдык процесс болот. Ошол процесске эч ким кирбеш керек, эч кимдин таасири тийбеш керек. Манас дүйнөсүнө иликтөөгө эмне аркылуу келдиңиз? Сыноо аркылуу келдим, эмне жөн келмек белек. Жашоо тиричилик жүрбөй калганда келебиз да. Азыр ушуну болот. Манастын ак келтеси менен келдим да. Так, ошол проблемалар болуп, анан касиет издеп, анан Манас ошол Манаска аябай суусап, анан түш көрүп, жанагы манасчылардай эле Герцендей болуп, мен да түш көрдүм. Да, айтыңыз. Манаста да айтылат го, жакшы сүйүнүчүн окуйт. Чыйырды кошкойлуу кезинде анан айтыяктуу эме чалып, анан ойдон бир канча, уйдан бир канча, жылкыдан бир канча деп айтылат эмеспи? Кумандык чалып депчи. Ошондой эле баягы бир оочул убактарында деле ошондой болсо керек да, ошол кумандык чалуу боюнча Манас боюнча бир кеңири маалымат. Например, мисалы биз ушундай бир жакшы сүйүнүчтүү нерсе болсо да баягы канча караттап коет го. Например, жылкы жосо ойлерге алып жетпей баары канча кара салыш керек болот го, кээде болсо бир жакшы нерсе болгондо чоң той бергенде эле жылкы союп атпайбызбы? Ошол ал жакта баягы көп адам чакырып анан той берип анан биздин азыркы заман менен алыштырганда кандай болуп, биздики туура эле болот го? Суроону түшүндүм. Мен ушул жагынан да изденгем. Негизи Кудайдын өзүнө курмандык чалып, сыйынып, таянып кереги жок да. Кудайга кандын кереги жок, малдын кереги жок. Ага сыйыш үчүн, Кудайга жагыш үчүн же Кудайдын колдоосун алыш үчүн бирдеке союп кереги жок да. Бизде ошол тойдун экинчи жагы бар. Батасын алган кишилерди сыйлаш керек. Кур аяка бата жүрбөйт, аларга мал союп бериш. Бул башка нерсе да. Бул бата алыш үчүн мал союп, тамагын берип, анан батасын алар энергия берип атат, биз аларга мал союп берип атабыз да. То есть бирок сыйынууга жетет. Жанакы сыйынып таянуунун баары бизде эч кандай жертвоприношение анда кереги жок да. Мындай эле ак жалгап, сүт, айран, аны чачып да кереги жок. Жөн эле адамдарга таратып, мына баарыбыз Кудай болуп атпайбыз мына. Менде бир Кудай отурса, силерде коллективный Кудай болуп атат. Ар бириңерде бул мындай айтканда Кудай да кайра эле элдикке жайгашкан да. Ошол эметкенде элге тараткан. Анан жанакы Манаста ат койгондо Кызыр атага мал берип атат, 9 мал берип атат да. Ошондо Кызыр ата алдым, кайра сага бердим деп эле албай кетип атат да. То есть Кудайга атайын бирдеке союп, мындай жалынып, жайнаган кан агызып кереги жок да. Биз ушундан арылышыбыз керек. Бул биздин культурага, биздин дүйнө таанымга кирбейт да. Бата бергенде мал союп, аларга ачлык тамак берүү ал башка нерсе. Аны дагы баталап, улуусат сурап, союп, анын адалдап элге тараткан ал башка нерсе да. Таза Кудайга сыйынганда кандайдыр жертвоприношениянын кереги жок да. Анан кийин жанакы Манаста жакшы түш көргөндө, жакшы иш болгондо дагы 9 мал арнаган, ак сары башыл деп анан эмелер дагы арнаган. Бирок аны союлгон эмес,
жөн эле тооздап башка элге таратып берген да. Башкаларга берсеңер болот, аны обязательно союп, былчылдатып кан чыгарыштын кереги жок. Биздин культурада жанакы жеп аткан аш менен эле өзүнүн күнүмдүк тиричилик эмне менен эмеси болсо, сүт, айран, ошонун баарын биз тамак ичерде мына көлдүктөрдү шылдыңдайбыз. Тамактын алдында бата кыласыңар депчи. Негизи ошол батаны жөн эле деп коюп атпайбыз. Батанын алдында сөздөр бар да, ошону ак жалгаш керек. Жаратканга, сыйкырдуу күчтөргө, кайып элдерине деп туруп, жалгап туруп, ошо жалганган адам, адам тамак, ал уже ааруланган, тазаланган, Кудайдын эмесинде эч кандай шайтан шабыры жок, денеге жагымдуу, сиңимдүү болот дагы. Ошону бир учурда биз жалгайбыз, кайра өзүбүзгө ак жалганат бизге дагы. То есть ал тамак аруу таза болот, зыян алып келбейт да. Кыргызда акты саткан эмес. Саткан эмес. Эми ошол маданиятты кайра жарата алсак, мына биздеге ушундай мүмкүнчүлүк бар. Биз ошону карманган. Сатканыбыз жакында эле 30 жылдан бери эле сат баштадык. Ага чейин канча кыйналган күндө дагы кыргыз арын саткан эмес. Анан биз ошол маданиятты кайра жандандырып, кайра колдонуп эметсек, мына кетип бараткан кишинин тозуп чыгып көчтү. Ошол жерге бир чака болобу, бири чанач болобу көтөрүп барып кымызын куюп берген, тамагын өткөн, шашпасаңар түшүп коңгуло деп мал салын союп берген. То есть ошол кетип бараткан адамдардын баары да Байке, муну ала кетпесизби? Ошол адамдар дагы анткени Кудай конок деген, ошо кетип бараткан адам да Кудай. Анын ичинде да Кудай бар. Биз ошолорго кандай мамиле, ар бир адамга Кудайдай мамиле жасасак, Кудай бизге да ошондой мамиле жасайт деп, кыргыздар ушул маданиятты так даана кармап келген да. Сүйөр кылып айтайын, жазганын көрдүм, анан деп кайтадан депчи. Мен деп атамды айтыптар да. Манаска келгенде аябай дастаркон жасап изилейт экен да. Ошондо биринчи келгенде мен ойлоп турдум, ичимен деп. Ушу мен үчүн жалгыз эме ушунча ысырап кылбай эле койбойбу депчи. Көрсөм мен макул экенмин депчи. Мен көрсөм мен өзүмө алып турман. Кийин уже ал эме түшүнгөндөн кийин ал айтат, көрсөм мен үчүн эмес, ал ошол ыраазычылык катары ошо кайып дүйнөгө деген эмелерге жазылыптыр да, ошол бул эме экен да, баягы ардалганы да көлдүктөрдөн да биринчи бата кылып өтөткөн ошол кайып дүйнөгө деп агыштап. Эми жегени физический кишилер жок, ошо мен көрсө ошо макул экенмин деп айтат экен да, анан мен айтачы башында. Эмеде айтылат да, жаны Кудайга, эти элге, каны жерге. Элге дегенде дагы ар бир элде ошо бир эле Кудай отуруп атпайбы? Биз өзүбүздү Кудай дагы, бирок баарын башкара алган, баарын жазалай турган Кудай эмес. Кудайдын керемети бизде бар, ар бирибизде болот атпайбы? Биз ошол эркини кабыл алышыбыз керек да өзүбүзгө. Кудай бизде отурат. Коллективный Кудай азыр, например, 20 киши отурса, ошонун ичинде бир эле Кудай. Ар бирибизде бир эле Кудай отурат. Бирөөбүз жан дүйнөбүз башка. Жан дүйнөлөрүбүз башка эмелерди өткөн да, опыттарды өткөн, башка бир жолдо, башка бир деңгээлде, бирок баарыбызда бир күч, бир Кудай отурат. Ошол Кудай ушул теңирдин теңдигин жаратып атат да, биз аркылуу. Менде бир суроо бар да. Мисалы ага сизди болуп, биякта кишилердин энергетикасын айткан болуп, ушундай таза, аруу энергетикада жагымдуучу ушул да. Эми биз мисалы бөлөк средага барганда жана жесткий, аябай мындай корыстный, по трупам можно ходить по головам дегенчи, көбүнчө аякта еще бийлик менен связан, акча менен, бийлик менен связан жактар болуп калган. Эми аяк жана сиз айткандай катып калган кишилер анан ошолордо шанс барбы негизи? Же Азыр ошо туш тараптан биз аркылуу илим келип атат, өйдө жактан энергиялар келип атат, ошол кысат адамзатты. Муктаж кылат, ошону көргөнгө муктаж кылат да. Анан ким кабыл алса өзгөрөт. Кабыл албагандар, жанакы көтөрө алгандар калат, көтөрө албагандар кетет. Алар башка дүйнө, башка мен кандай болот билбейм, менин көзүм ачык эмес, момундай сценарий менен болот деген эмес, бирок ушул ажырым бар. Бул токтобогон эме,
процесс бул баары туш тараптан кысып атат, азыр көрүп атабыз. Азыр слой болуп адамдын канча жашка чыкпасын, азыр 19-дагысы деле каза болуп атат, 17-дегиси деле каза болуп атат, 84-дөгүсү деле каза болуп атат. То есть бир момент келгенде балына болуп адамзатты мындай чөп чапкандай чаап атат. Выбор бар болуш керек. Эрк ар бир адамга тандоого берилген. Ошол адам кыйналып кысталып атканын өзү байкайт. Бирок ошол экөөнү менен күрөшүп, эч кимге сыр бербей кыйналып жашай берет да. Сиздин сурооңузга жооп беришим келет да, анан бережеге айтып атам. Жана карма деген бар эмеспи, бирөөнүн жүгүн бирге кире беребиз го. Тигип койбо, анан тигип койбо, анан деп сиз айткандай эле жана мамлекеттик акча, бийлик, байлык бирөөнүн эле кире берет эмеспи? Аны жеп, муну жеп, анан биз деле, например, убагында жебесек да бирөөнүн акысына кирип, жана сөз деле айтып койсок, ушактап койсок, ошонун баарын өттүк да, анан чабылдык да. Чабылгандан ошол мына оорутуп анан ошондон анан өзүңө киресиң да. Анан сен бирөөгө бересиң да. Ошону адам сезип өзү акылга салбай, көкүрөккө салып мындай талдоо жүргүзүп, бул кысуу эмнеден болуп атат? Анан эмне үчүн ошол жагынан кысып атат деп талдоо жүргүзүш керек экен да. Биз деле ушул нерсени түшүнүш үчүн мен 10 жыл болду ушул билимдин аркасында жүргөнүм. Окумуш кыскан. Окумуш үй бүлөдөн, ден соолуктан, карым катыштан, бир туугандардын арасынан ушундай катуу кызылганда, тиги Максат мырза айткандай, апкелте менен неченчи жол дегенбиз. Анан ошондо жыйынтык чыгарыш керек экен да, талдоо жүргүзүш керек экен. Мисалы үчүн үй бүлөңдө болуп аткан кысым эмне себептен үй бүлөңдөн болуп атат? Ошол кысымда сен эмнени түшүнүшүң керек болуп атат. Анан биз деген көп учурда жолдон жаңылганыбыз, биз жашообузду талдабайт экенбиз да. Жашоону талдабай эле, вот шаблон бар да, ошо так и должно быть, все идет наилучшим образом деп элечи, кандай болбойт экен да. Ошону түшүнүш керек экен да. Ошон үчүн ал адамдар дагы ошол жолду өтүп, анан өздөрү үчүн тыянак чыгарыш керек да. Көпчүлүк адамдар ошондой даже кыйналып жашап жүрсө дагы болбой тырышып эметет да. Анан бирок бир учур келет, жанакы антилопа менен эме бар го, Золотая антилопа деген мультфильм бар го. Мисалы акча чогултат, байлык чогултат, ошол байлыгы бир күнү эме болуп калат да. Жөн эле топурак болуп калат. Азыр может быть денежная система балким алмашып кетиши мүмкүн, жарабай калышы мүмкүн, жанакындай алтындар уже эме болбой калышы мүмкүн. То есть бул ааламдан дагы ар кандай өзгөрүүлөр болуп атат азырчы. Анан бийлиги бар бийлигин жоготот. Например, кимге эмне маанилүү болсо, мисалы бирөө мен ушул аялымды сүйөм, ушул эмне айтса ошону жашайм деп жүрөт да, бирок кызматын аткарбай, анын аялын алып коет, балким аялын өлтүрүп деле коет. Бирөөнүкүнүн акчасын алып алат, бирөөнүн бийлигин бийликсиз калат. Ошондо башталат да адамда. Же бийлик мындай үстөмдөп эң бийликтин чокусунда турганда бийлиги жок болуп калат да, бийлиги жок. Ошол эң таалуу жерге чабат. Манас чапканда ошол бүлдүсү менен куймулчакка чабат баягы. То есть таалуу жерлерге чабат да. Биз эмнеге кармансак, биз эмнени менсинип турган жерде менсинүүдө бирде киши сени укпай калат, сени жөн эле киши эмес, сени мына касиетти баскан кишилерден балаң укпай калат, аялың укпай калат, ата энең укпай калат. Мына эле жок, өзүң өзгөрөсүң да. Анын баары болуп атат азыр. Мисалы мага суроо жазгандар же эметкендер бүт баары айтат, биринчи жашоосунан башталат өзүнүн жашоо. Иши жүрбөй калат, анан ошондо адам моюн сунуп эметет. Эметпесе жанакындай чоңураак сыноолорго өтөт. Буту сынат, колу сынат, авария болот, өлүп кайра тирилет, ошондо көзү ачылат да. Башкача жашаш керек экен, ким маанилүү экен деп ошондо башталат да. Бул эмеде кечесиздер бул процесс мисалы менде жүрүп атат да. 11 жылда болду мен бизнесмен болчумун, көрөчү, успешный, гастролдо иштеген, бүкүлдөп эме. Андан акча баары жакшы, только мындай сервис болуп калды мындай светтер, кадимкидей эле сервис болуп калды да мындай. Жашоонун смыслы жок, эчтеке интересный жок. Разочарование аркылуу келген. Не то что разочарование, мындай коңул төш да, мындай жана черно-белый эле бар го, картина эчтеке көңүл жок. Но приятный моменттер бар, анткени чөнтөгүңдө акча бар, сен крутойсуң, баары с тобой считается, машинелерин крутой, тияка бияка барасың, эң эркин жүрөсүң. Да, сама эго жакшы эле эме да, подпитывается, но смысл жизни эме жок да, жашоонун маңызы жок да. Анан кийин нет, анан кийин выбор болуп калды, же ушу менен продолжить,
более жакшы жашоо мындай материальный смысл жизни депчи. А бирок ана смысл жизни болгондо я вот это все финансовый жактан наоборот проблемага кирдим да, я выбрал ошол жолдочу. И наоборот, у меня вот финансы 10 жылдан ашып, вообще бир тыйын наоборот, карыз заработать керек, наоборот, бүт карызга берип келатам да. Анан, мисалы, Жизнь яркая стала? вот именно яркость появилась, да, вот, ощущение самой жизни появилось, вкус жизни появилось. Мен мисалы өкүмөйм да, но у меня, например, но жанагы үй-бүлө социальный жактар алар түшүнбөйт да, мисалычы, зачем тебе надо было это, сен азыр деле байкелер бар да, сен теттеги жакка менеле кайра кетип акча жасап кыйналбай эле жашабайсың. Эмне кылып жүрөсүң, түшүнүксүз депчи, вообще түшүнүшпөйт да. Ну, мен мисалы, я не сожалею, да, выбрана путь-точь, потому что бул выбор өткөндө ошолдой да, мисалы мен деле ошо акча жанагы анча мен анчалык билген жокмун, бирок бир аз кирип эметкенде деле аяк жесткий среда экенде, мисалы аякта бир досторум, эң жакын досторум бири предавать этип, анан көп нерселер болот да. Если ошол жакты эметкенде, ошондой кишилер менен жүргүмчү да. Азыр бул жакты табынганы смысл дегенде мына таза кишилер менен, мындай бөлөк среда экен да, вообще. Sizga so'raylik, siz o'shani aytpaysiz, jana birinchi so'rab berasiz. Balki yo'q qiladi kishilar, o'shani surat qo'yib o'tpaysizmi? Алар эмне ойлонуп атат? Эми аларда биздин бир коомубуздун бир бөлүгү да, аларды эмне кылабыз мисалычы? Кыла албайсыздар. Жоқ, почему кылабайсыз? Если сознание того их прижмет к стенке, вот так сделает, не должен заботить. Он имеет в виду, Каждый өзүнүн оңдош керек. Балки өзүн сиз ал жөнүндө ачык ойлонбосоңуз. Эме. Акча келип атканыңыз, ал ар ким өзүнүн Эме да. ичине керек деген сөз да. Өзүңүздү казыңыз. Зачем аны казыңыз? Biz özümüzü kazıp cana само познание деген ошол болуп калат, познавать должны себя. Биз билбейбиз өзүбүздү, вообще совершенно билбейбиз. Бизде канча керемет бар экенин билбей атпайбызбы? Бирок ошол максат мырза айтып атпайбы, микрокосмосчу. Ошол микросын түшүнбөй атпайбызбы? Анан ошол эмени биз өзүбүздү казып баштаганда жана өзүңдү көрүү болуп атпайбы? Сен өзгөргөндө сөзсүз түрдө айланаңа өзүңдү көргөн адамдар кошулуп баштайт. Ошентип анан коом өзгөрүп, анан мамлекет өзгөрүп, анан ааламдык болуп атпайбызбы? Ошон үчүн аларга санаа таштап, тапшырып эле өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек да. Анан биякта 15 киши отурабыз, 15 киши уже осознанный это ответственность, да? Өзүнө жоопкерчилик алгандар это осознанный. Эмне жөнүндө сүйлөп атат, эмне кыймыл кылып атат, эмне жөнүндө ойлонуп атат, ой багып атат, ой жүгүртүп атат, кайсыл өзөктү ойду алып жүрөт. Ошол адамдар менен ошол, значит, вы счастливый человек, что биз мондай болуп отурабыз. Я счастливая, что окружает ушундай адамдар. То есть ушинтип көбөйө берсек, анан жарык көбөйүп атпайбы? Ошолда андан көрөп ошо жараткан, ошо жарык чачкан, жарыкка толгон адамдар болуп болсун. Жакшы, эме да, ошол туура эже айтып атпайбы? Таасирибиз баякыдай болбойт, башкача таасир болот да. Биз, например, азыр жанакы Коңурбай менен Нескара бул прямой указание да, монча жашайсың, монча эметесиң, монча. А биздин Манастын таасири башка. Манаска адамдар өздөрү барып издеп атпайбы. То есть биз өзгөрсөк, бизге ошо энергетически жакын адамдар жаңыланып, жаңы адамдар келет да. Жаңы тазалануу. Анан биз өзүбүздүн жети карай артка тазалап атабыз, жети карай астка тазалабайбыз. Бала чакка да кайра түшүнүп, кайра эметип жакындай баштайт да. Бирок ошол деңгээлге жетиш керек. Жөн эле мен ары топко кирдим. Анан биз жакшыбыз деп жанакы духовный эгоға да кирип кетпеш керек. Духовный эго жанакы фанатизм, духовный фанатизм. Меники туура аз барып үйдөргө бүттү, биз теңирчи болобуз, Манаска барабыз деп берсеңер дагы жаман көрөсүңөр да. Адам баласы биз баягы эме туура болуш керек да. Я знаю, что я ничего не знаю. Ушул анан кийин мен ойлойм жанагы баары бул материалдык жашап аткандан кийин бул жанагы азгырык сыяктуу да. Адамдын акыл эси, сознаниясы постоянно бирдей деңгээлде болуп турбайт да. Ар дайым азгырыктар болуп турат. Анан жанагы эмени мен ойлойм жанагы эме
жертвоприношение, да? Это был обязательно қан чыгаруу эмес, бир моменттеги адамдын ошол материальныйды бергенге способность, наверное, Да. отдать, не прилипать, жармашып биз аябай жармашып алабыз да, и от этого страдаем же внутри. Мы хотим еще больше, эго деген адамдын эмесинде да, жаратылышында. Бул ар дайым болуп турган согуш, күрөш. А вот это жертвоприношение, бул ошол моментте ар бир адам жармашып алдымбы совсем, же бергенге даярмын, бере аламбы, мен ушунан ажырай аламбы деген нерсе да. Анан азыркы жана тойлордун жертвоприношение жырты сөз атпайбы? Бул жерде ниеттен болуш керек. Азыр эми аны жертвоприношение же бата, даже бата алуу дегенге эме болбой калды да, уже жарыш, эгодан кур калбайын, дем калбайын деген эме менен болуп атабыз, ошо ниет ошол болуп атат да. Бул мындай билимдер, бул чындап Кудайдан келген ушул билимдер менен ориентир алсак, анда биз кайра өзүбүздү эскертип турат болушубуз керек деп ойлойм да. Биринде Кудайга сыйынып, жаратылыш менен шайкештикте болуп, алуу берүү мыйзамын туура аткарып, таанып, анан акыйкатты таанып жашаш керек да. Ошо ал жашаш керек деген сөз, это понятно. Да, ошо эң негизгиси Кудай деген бул сүйүү дегенди биз ушуну кызылчык кылып алсак туура болот го дейт да. Биз ошол сүйүү деп айтпадык, сүйүү деп атсак сүйүп калбайт экенбиз да. Жок, сүйүп калбайбыз. Анан бирок менен ориентир кылып, эме да бар. Адамдын ичинде жанакы агарган сайын адамдын ичинде ошо мээрим бар. Ошол гүлдөй болуп ачылат. Ошого жетиш керек да. Жок, сүйүү деген көп киши мен сүйүү, мен жакшы отношение кылып атам, мына эжемди жакшы көрөм, гүл берем, аны деп жүрө беребиз. Акыл деңгээлинде биз өзүбүздү алдай берет экенбиз да. А бирок мен жанакы аару болгон адам мен сүйөм деген түшүнүк келбейт. Ал ошо мээрим ичинен чыгат. Ал мээрим жанакындай ароматтай да, мындай энергия сыяктуу жыты бар, анын таасири бар, эметеби бар да. Ошол өзү чыгыш керек. Мындай акыл менен мындай бол дегенде эле болуп калбайт да. Анан жертвоприношение дегенде жанакы илимдерде эмнени айткан? Эң баалуу нерсеңди бере дегенге даяр бол. То есть эң баалуу, не обязательно там убивать животное, там что-то приносить. То есть баалуу нерсе жанакы эртештүк чыгып келатканда эмеси жетпей калат па? Анан ошондо өзүнүн денесин бергенге даяр болуп атат да. Мына эмесинен сан этинен кесип берип атат да. То есть жертва деген биз негизи акыл деңгээлинде адам көп нерсеге мындай прикипать этип калабыз. Айтпам, бирөө аялын жакшы көрөт, бирөө баласын жакшы көрөт, бирөө эне атасын жакшы көрөт. Ошону кое бербей, бирок эмне үчүн кое бербей? Кое бербегенде өзүнүн жанакы миссиясына чалбай, өзүнүн кыла турган ишин кылбай, баягы эмеден олуп кетет дагы, анан ак келте менен таяк жейт. Аны барып оготот да, анан ошондой эле барып кое бербей адам жүрө берет. Бирок ошонун дарысы бул кое бериш керек, кое бергенди үйрөнүш керек. Бул денени бореки Кудайга тапшырыш керек. Ошондо биз Кудайга тапшырганда бизге башка түшүнүктөр, башка компас келет, башка жетелөө, башка навигатор бар ичибиздечи. Ошол иштеп баштайт. Негизи биз азыр могу акыл менен, акыл жан дүйнө бияка жайгашкан да. Анан акыл үстөмдүк кылып тиги өйдөн келип аткан энергияны жаап калып атат да. Биз ошого проход беришибиз керек. Ошон үчүн биз денени тапшырганда, ошон үчүн жана айтпа, астыга салса ак жолтой, артыңда жүрсө саң колдой деген ушул нерсени биз иштеп, бизге ушул энергия дайыма кирип турса, биз проводник болсок, биз Кудайдын илимдерин, жаңы технологияларын, бири-бирибизге болгон мээримди, катыш, жакшы мамилелердин баарын заземлять этип жерге чөп турабыз да. Ошондой биз прибор болушубуз керек да, мындайча айтканда. А биз акыл менен мен деп анан эметип кетип атабыз. Ооба, ошол мунун баардыгы билим да, мунун баардыгы акылга топтолуп атат да. Анан бирок ошондой состоянияга чыгып, өзүнө применять этип, ошондой состоянияга чыгып, сиздин бул жерде айтылган боюнча агарууга бир методикалар барбы, же ушул билимди алып эле анан акылга салып эле ошол аркылуу ойногуш керек? Мен 2,5 ай айтып бердим билимди. Ушунун ичинде методикасы да бар, эмелер бар. Технологиялар негизи белгилүү эле.
Бирок көпчүлүк адам акыл деңгээлинде 20 жыл медитация жасайт, мисалы 20 жыл намаз окуйт, бирок өзгөрүү болбойт адамдачы. Пока адам чыныгы жанакы өзүнүн таанымайынча да, жанакы катмарларды деңгээлдеп атпайбыз. Бул скоростьта эле да, баягы биз акыл менен биринчи скоростьта жүрөбүз, экинчи скоростьта. То есть көпчүлүк адам технологиялардын баарын өздөштүргөн, бирок практиковать этпейт, колдонбойт. Силер бүгүн түшүндүңөр мисалы, бирок ушул жерден чыккандан кийин унутуп калдыңар. Колдонбосоңор, соответственно, ал иштебейт. Адам айтып атпаймынбы жанакы денесин тапшырып 24 саат медитативный состояниеде жүрүшүбүз керек. То есть өзүбүздү байкап, ичибизде кандай процесстер болуп атат, азыр мени эмне башкарып атат, азыр кайсы эме менен, кайсы ой мени каяка жетелеп баратат деген эметип баштасак, адам ошо компаска туташат, анан жанакындай акылдын сөздөрү жоголот дагы, адам мындай компас болуп иштеп баштайт да. Бул эми өзүктөгү чакралдуу немелер энергетикалар. Кыргызда чакра деген түшүнүк жок. Көкүрөк, жан, негизи эми ал деле иштейт, ошол ошо адамга кирген входдор, мындайча айтканда адамды ачыла турган жерлери бар да. Адам 18.000 кырдуу. Биз жана 7 эле нерсени өздөштүрө албай атабыз. Элестетиле, бизге 18.000 жол бар. 18.000 жол аркылуу ачсак болот биз өзүбүздү. Биз ошо 18.000дин бирөөсүн практиковать этпей атабыз да. Өзүңдүн жан дүйнөңдү эле ук, болду ошол медитация. Өзүңдү укканда биз ошол экини ажырата албай атабыз. Негизи биз сезим туюмдар менен айтат, максат мисалы гана баргым келип атат дейт, бирок өзүңөр барыңар келбейт. Же болбосо бирөө чалат, жүрү шашлык жеп коюп атасың, мен шашлык жеген кетип калдым деп кетип калат. Ошол да, жан дүйнөң бирди айтат, акылың бирди айтат, досторуң бирди айтат, бирок сен кайда жүрөсүң? Сага эрк берилген да. Аны ошол эрк. Кандайдыр баары ушул ийилди алып, мындай сиз айткандай практика жасап атабы, же ага караганда жаштарга ушундай сабактар болсо алар тезирээк алып, тезирээк өздөштүрөт беле. Азыр жаштардын акыбалы аябай кыйын турат да, же окуусу келбейт, же иштегиси келбейт. Аябай ушундай ушу жаштар жөнүндө кандай ой пикириңиз, эмеңизди, сабагыңызды кеңейтип ушу жаштарды алып баштасаңыз кандай болот деп ойлойм. Мектептеги балдар ойгорго экен. Наоборот, улумундагы кишилерде аябай көп сопротивление бар, ишенбөө, шылдыңдоо аябай катып калган бизде улумун, к сожалению, да. Жаштарга улумундардын буну көпчүлүгү албайт. Алар ошо баягы эл арасында келаткан каада салты менен эле ошол жак менен жеткирсе, жеңилирээк, оңоюраак болмок да. Бул илим менимче жаштарга аябай азыр зарыл болуп аткан учуру да. Жок, баягы сабакка эме келди, 2 класс келиптир. Анан кийин аларга, мисалы алар сразу эле түшүнүп кетти. Бирок эжейлерине жаккан жок. Эмне буларды мындай эркин болгула, өзүңөрдү уккула деп атасыңар, булар и так эле бизди укпайт деп, баягы эме жагын, образный терең жагын түшүнгөн жок да, аларга жа башкаруу керек да, алар азыр билер бизди укпай кетет деген ойго эметип келип, алар ишибизге канааттанбай атат. анан мугалимдери нааразы болот. А балдарга түшүнүктүү болуп атат. Алар түшүндү сразу эметип атат. Потому что алар жан дүйнөсү ойгоорок бизге караганда. Улумундук аябай уктап калган. Анан студенттер, жаш балдар аябай билет экен да, бирок буларга сүйлөшө турган чөйрө жок экен. Бири-бирине айткан эмес. Мындай мен сабагыма келгендер деле мындай чочугансып келет биринчичи. Анан сүйлөшүп баштаганда бул деле көрөт экен, тиги деле түшүнөт экен дегенде аябай мындай эме болуп кетет да, бири-бирине сүйлөшүп кетишет. А так көпчүлүк ойлойт, мен жалгыз эле жүрөм, мен эле ушундай болуп калдымбы деп, даже өзүнүн орукчаны сезет да, кээ бир адамдар. Мен деле бул илимди айтып берерден мурун 3 жыл айтсамбы, айтпасамбы элдер эмне дейт деп жүрдүм да, өзүмө ишене алган жокмун до конца, өзүм до конца эметип элге айтып бергенге. Анан жана айткан жерден кээ бирлер туура түшүнгөн адам болгон жок да башында. Көбүнчөсү шылыңдайт, эметет, ой койчу бул эмне деген жомок. Анан азыр кызыгуу бар, түшүнүү бар. Азыр мисалы изденүү бар. Потому что Манас турсак жакшы болот дегендей да. Манаска каныгып баягы кулактан кирип койдук дегендей, анан илимге тезирээк кете билет деген. Биз ошо Манас укпай калдык. Биринчиден эл катары өзүбүз Манас укканды жакшы угуп албай атабыз. Экинчиден Манасчылар Манас айтпай калды. Манасчылардын баары бийлик, байлык, дөөлөт болуп кетти. Азыр Манас айткан киши жок.
ушундай болуп атат. Менин түшүнүгүмдө сиздин билим ошондо эс тутумга кирүү билими болуп атат да, туура түшүнүп атамбы? Өзүңдүн эс акыл тутумуңа, өзүңдүн эс тутумуң менен иштөө деген. Негизи эс тутум деген просто память эле да. Бизде эс тутум деген бул память, а эс деген бул подсознание. Анан бизде ар кандай айтылат, жан дүйнө деген да бар. Бул жана эзотерика, ар кайсы эмелер менен айтып атат. Бирөө дил дейт, бирөө дил дүйнө дейт. То есть муну ар тараптуу айтып берсе болот да. Но негизи мен мында жан илими. Ошо биз жанды укканды үйрөнөлү деп айтып берип атам да. Бул манас, мен муну ойлоп тапкан жокмун. Бул манастын ичинде бар экен. Мурун деле мен биринчи окуганда көрбөй калгам. Анан кийин касиетке келип, касиет ачылгандан кийин анан көрүп баштадым да. Муну силер өзүңөр жанагы эмелерди келтирип атпаймынбы? Мындай эмелердин баарын ичинен көрсөтүп атам. Бул жерде эч ага эле айтылган, 100 жыл мурун айтылган маалымат бул. Шуга кошумча сизге суроонам. Сизде ушундай чечмелеп атпайсызбы манаса? Кыргыздын ырым-жырымын кошуп чечип ушундай кош көз карашыңыз кандай болуп атат? Чечмелөөдө төп келишкендик, айтылышкандык чыгып атабы же ар башка мындай карама-каршылык чыгып атабы? Кыргыздын ырым-жырымы менен кандай чечмелеп атышат? Биздин ырым-жырымдар бурмаланып кеткен ырым-жырымдар бар экен. Мисалы биз никени азыр кыйып келебиз, Бирок манаста бакайта нике байлап атат. Кыйганда Алмамбет кетип баратып айтып атат. Мен эгер чоң азаттан келбей калсам, менин никемди кыйып, мажикке байлап койду деп атат да. Аялын башын бошотуп кетип атат. Керез айтып кетип атат да. Түшүнөсүз? Не болуп кетти? Кече эле ушундай башталган, сизге керек дегенден оюн кармап атканда. Эме бир козголуу оңолот. Эме болуп атат да. Негизи ошол биз касиеттүү адамдар эле, мен эмес, касиеттүү адамдар, ошол салт сананы билген адамдар биз жаңылашыбыз керек, ревизия кылышыбыз керек экен да, бүт ырым-жырымдарыбызды. Анан бизге жанакындай эмелер атайын киргизип койгон. Туура эмес ырымдарыбызды бурмалап, то есть биз ошол бир эле ырым деметебиз, бирок эмне үчүн азыр көп ажырашуу болуп атат? Потому что никени кыйып атабыз. Бул нике кыюу бул ажырашуу процесс экен. А негизи никени байлаш керек экен. Нике кайыптан болот. Анан негизи биз айтканда дагы кушпоң бек болсун дейбиз, то есть боо байланды. Негизи мурун эки кайтар байлачу экен. Экөөнүн бири-бирине колуна кандай байлайбы. Анан ала жипти аттаба дейт. Ушундай бир эмелер бар. То есть бул байлоо процесси бири-бирине мындай кошулган да. А биз кыйганда бул ажырап атат. Наоборот, ажырабуу процесси. Поэтому азыр коомдо ажырашуу көп. Соответственно, эмелерди бурмалап салганда, анан жана кыз узатуу бул үйдө, чакан чөйрөдө, аябай таза бир энергетикадагы адамдар менен жасала турган эмени, ырымды биз килтейген ресторанга чакырып алып, шарапай кылып, вообще аш малтайын чыгардык да. То есть бул туура эмес болуп калды. Ушундай нерселер көп. Азыр бирок коомго айтсаң аны кабыл албайт. Анткени кошумчасын кайтарып алыш керек. Менин балдарым жок. Меники жалаңгыздар. Мен ошолордун кошкон кошумчамды чоңолтушум керек дейт да. Ошол материалдык муктаждыкка өтүп кетип, адамдар ырымдарды бурмалап алат экенбиз. Анан бизден башка дагы бизди башкара турган элдер бурмалап койгон экен да. Чтобы биз жанакы жетектен чыкпай, баш ийип, ошол болгон акчабызды алып келип тапшырып, анткени молдого 200 сом беребиз, 200 доллар беребиз, 200 сом берсең мейли. Өлсө дагы, төрөлсө дагы, нике кыйса дагы, нике ажыратса дагы акча берип атпайсыңарбы. Азыр эмеге развод болуш үчүн барып пошлина төлөш керек. Эмелердин баарын эмес керек. То есть бүт баары акчага байланып калган да. Бул керек. Бул ошол эки тамак тапкан, ошондон бизнес кылып алган нерселер бар да. Биз ошолордун баарын бесера эметип чыгышыбыз керек. А негизи үйлөнүү бул эки адамдын биринчи кайыптан чечилип атат тагдыры. Анан экөө бири-бирине сөз берип, чогуу жашайт, мен сага жар болом, сен мага жар болосуң деп сөз берип анан жашап кетет да. Күбөлөрү ошол жанакы
эмеси өкүл ата өкүл энеси болуш керек. А бизде азыр күйөөлөр да бар, өкүл атадан 2ден коюп атат, ошого карабай эле эртеси 5 айдан кийин ажырашып кетип атат, 3 айдан кийин ажырашып кетип атат туурабы. Анан кийин ошол күбө болуп катышкан элдер эчтеке бирөө да үн катпайт, сөз бербедиңер беле, жашабайсыңарбы деп эч ким айтпайт. Ага чейин кийлигишпейт. Туурабы? А негизи ошонун баары жоопкерчилик. Эгер сен катыштыңбы, значит сага жоопкерчилик жүктөлдү. Ошонун баарыбыз көтөрө билиш. Азыр өкүл атаны кандай шайлайт? Ал шакек сатып бере алат бекен, сатып бере албайт бекен. Ал мени бир жумушка кое алат бекен, кое албайт бекен. Ал мага бир машина подарить эте алат бекен, ошого карап коюп калды. Касиетине карабайт. Бизде касиеттүү адамдар каралбаган да. А негизи коом ошол Кудайдан берилген касиеттүү адамдардын жетегинде болуш керек да. Ошондо туура коом жаралат. Азыр ошол коомдун башаты башталып атат, Кудай буйрса. Эгер биз баштап кетсек, башталат. Чоң рахмат. Ошол суроолоруңар жок болсо, бизде Манасчы жигит бар, Манас айтып койсун, кел.